Ey Abbas, ey балакай, Алланын акысын сакта, ошондо Алла Таала сени сактайт. Алланы сакта деген, сен Алла менен болгон мамилеңди, Аллах намаз оку дедиби? Намаз оку, 5 маал оку, 1 маал 2 мас. Мен тамашалап айтырмын кene, бейгө төгөт болбой, Аллах айттыбы, толук аткар. Аллах Рамазандан орозо тут дедиби? Шултойздубу? Тут. Байсыңбы? Аллах сага зекет бер дедиби? Сен зекетти бер. Аллах сага Алла жолуна чык дедиби? 200-дүлөнбө? Чык. Алланын өкүмү да турабы? Алла мени сакта деген, Алла сени сактайт дегени, сен Алланын динине такыбачылык кылгын, Алланын колдоосу сени менен дайыма болот. Эч убакта Алланы эстен чыгарба. Эч качан Алланы эстен чыгарба. Түн болсун, күн болсун, иш кылып атасың, унутпа. Бул дүйнөнүн кичинекей бир лаззатына, кызыгына кирип, Аллах Тааланы унутуп калбаган. Эгер сен Аллах Тааланы дайыма эстеп турган болсоң, ошондо ал да кыйын учурда жаныңда болот. Кыйын учурда. Алдар кыйын учур дегенде бул дүйнөдө бир проблеманы айтат. Анан экинчиси бул кыямат күнү бардык амалдарыбыз бизге каршы болуп турганда, Аллах сиз менен биздин бир кичинекей жаман амалыбыздын берекеси менен Алла Таала баарын периштелерди унуттуруп туруп, жүрөктөрдү өзгөртүп туруп бейишке жеткен. Бул дүйнөдө Алланы сакта, Алланын зикирин сакта, Алланы эсиңен чыгарба, сен Алла Таала кыйналып турган мезгилде ушундай акыбалдан чыгарат. Тилегиң болсо Алладан гана сура. Алладан башка үмүт кылбай эле кой.